Бишкектеги 5 машина катышкан авто кырсык. Окуя 7 апрель менен түштүк магистралдын кечилишинде болгон. Видеодон жогорку ылдамдык менен учуп кетип бараткан BMW авто унаасын көрүүгө болот. Милициядан кырсыктын чоо жайын тактап жатабыз. Органында же болбосо мамлекеттик кызматта мындан мурун да иштеген эмесмин, азыр дагы иштебейм. Ошто өздөрүн милиция кызматкери катары көрсөтүп, улгайган айдоочуну сөгүп, жаңжал чыгарган жаран кармалды. Окуянын видеосу кече социалдык тармактарга тараган. Анда алардын бири аксакалды Ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайына камай турганын айтып коркуткан. Кийинчерээк милиция экинчи бий баштында ким экендигин аныктаган. Текшерүүнүн жүрүшүндө экөөнүн тең укук кур органдарына эч кандай тиешеси жок экени белгилүү болду. Алар мунун баарын ачууланып айтып алышканын билдирип, бирки адамдан кечирим сурашкан. Учурда экөө тең майда бий баштык фактысы боюнча убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мыйзам эмес, күч теңдер. Бирок чындык биз тарапта. Кудай бар. Шаардык сот Имамедин Ташевди 8 жылга соттоду. Бишкек шаардык соту 17 июлда абактагы ишкер KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамедин Ташевдин иши боюнча өкүм чыгарды. Сот Ташевга тагылган кылмыш жаза кодекстин 3 беренесинен экөөсү массалык баш алмандыктарга чакырык, бийликти күч менен басып алуу боюнча күнөөлүү деп калтырып, дагы бирөө чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча актады. Натыйжада биринчи инстанция берген 9 жылдык жаза 1 жылга азайып 8 жыл болуп калды. Бишкектин 1-май райондук соту 2025 жылдын 25 июлунда Имамедин Ташевди үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен жараткан. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Аллах бар бардыгы. Мана биз канча чыркырап, ыйлап, ошентип келдик. Кудайым өзү путунан тартып койгондо өздөрү дагы кандай кетип калганын билбейт экен. Ташева Имамедина Самединовича оправдать по части 1 статьи 378 и по части 1 статьи 378 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Соответственно, статьей 77 Уголовного кодекса Кыргызской Республики путем частичного сложения назначенных наказаний Ташеву Имамедину Самединовичу окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наки апа, зонтиктин астында отурам десеңер, бул 1000 сом экен өзүнчө. Зонтиктинчи. Бир зонтик 1000 сом. Ысык көлдүн пляждарындагы ижара баасы талкууда. 1000 сом, жак 1000 сом. Сиз буга кандай карайсыз? Ысык көлдүн пляждарында ККМ чеги менен бир зонтиктин ижара баасы 1000 сом болуп жатканы талкууда. Ал эми лежактардын баасы да ушундай эле тегеректи түсөт. Эс алуучулар үчүн мындай баалар канчалык туура жана жеткиликтүү? Сиз бул кырдаалга кандай карайсыз? Оюңузду комментарийге калтырыңыз. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз.
Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.